Assalamu алейкум туугандар, жердештер, мекендештер. Жыйынкулга Жыпар Килеженин акыбалында сураганы келдик. Элдер берген аманаттарды жеткиргенде келдик. Анан бизге акча салып жүргөн экен. Таш көмүрлүк Москва шаарындагы таксистер 2080 сом. Бияка берип койлук. Анан эменикин 86-жылкы Көчү деген бир аке кой эме кылды эле. Нурбек Өткөрүп 4500 сом акчаны да колуна тапшырып койлук. Дос бала эме кылдык. Анан көмүрчүлөрдөн, таш көмүрдө жеке ишкер көмүрчүлөрдөн акча топтолгон экен. 99500, 49750 сомду Шадыканов Эрнизкиге берген экен. Төлөн эке өзү алып барыпчы. Ошо көмүрчүлөрдүкүн баарын ошо Төлөн эке өзү чогултуп эле контроль кылып. Анан көмүрчүлөрдүн акчасын 50 000 сом акчаны бул Жыйынкулга Жыпар Килежеге алып келип берип атабыз. Бүгүн Таш көмүр шаарынан 9 урнанын акчасы чогулду эле. 9 урнанын акчасы 28893 сом топтолду эле. Жыпар Килеженин баласы, жылыскен баласы Бека, Нурбек дос бала болуп, анан үчөөбүз барып чогулттук шаардагы бардык урнан. Анан бул акча аманаттардын баарын мынакей Жыпар Килеже бияк баласы бияк жылыскеге тапшырып атабыз. Кимде ким салып, кимде ким кошкон эмелерге Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Кыргыздар сиздер берген жардамыңыздарга Алла разы болсун. Ынтымагыңыздар үзүлбөсүн. Ар дайым сиздерге биримдикте, ынтымакта, ушундай биримдикте жүрөрүңүздөрдү чакырып кетели деп. Ушундай ооруп жаткан эжелерибизге кайдыгер карабай жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Ыраазычылык сиздерге да. Чоң ыраазычылык. Рахмат. Азамат болоң. Россияда иштеп аткан жерлештерге жана ошондой эле таш көмүрдөгү көмүрчү балдарга, таш көмүрдөгү жашаган элдерге рахмат. Алла разы болсун.